Kırgız жылкы жаныбардын 24 түсүн ажыратып айтат. 24 түсүн. 24 түсүн. Мен айтып берейин берде. Кула, сур, тору, карагер, сарала, карала, чабдар, бууру, боз, көк, сары тору, чаар, ала аяк, жер, ушундай 24 түс. Илимди мен карадым. Илимде болгон 12 түс билет экен. Ветеринария илиминде 12 түс билет экен. Кыргыз 24 түсүн айтып атат. Эми дагы бир маселе көңүл бура турат. Туяк деген туяк да, көп элдерге туяк. Кыргыз туяктын 19 түрүн тааныйт. Туяктын эле 19 түрүн. Туяктын 19 түрүн тааныйт. Мен чет-четин айтып берейин. Көк туяк, тай туяк, көмкөрө туяк, чулуу туяк, кара туяк, сом туяк, тик туяк, ай туяк, үкүт туяк, жамбы туяк, чара туяк, жез билек туяк, тулпар туяк, ак туяк, талпагай туяк, ушинтип баарын 19 түрүн айткан. Агайдын Санжарада дагы бир кезиккен жерлери бар. Баягы туяктын изин көрүп эле анан бул кимдин аты экенин айтып коюп, баланча өтүптүр бу жерден деп коюшкан да. Анан муну каяктан билдиң десе, ой, аттын изи турбайбы деп. Анан аттын изин кантип билет десе, көрсө туяктын баягы өзгөчөлүгүнөн эле билип койгон турбайбы? Мен көп эл аралык конференцияда, эс алууларда, окумуштуулар менен сөз жүрүп калганда, эпостарда акырын сурайм да, ушундай туяк тийбүү десем, копыта есть копыта, что там говорить деп коет да. Туяк деген туяк да. А кыргыздын кандай терең ажыраткан, дагы нерсе, бир нерсе. Жылкынын мүнөзүн, адамдын мүнөзүн 92 сапаттаганда 92 түрү болот. Адамдын жылкыныкын 20 мүнөзүн ажыратып. Эми сиз ойлоп көрүңүз. 20 мүнөздү ажыратып деген бул кандай өсү дегиле. Кайсы элде бар муну? Жылкынын эле мүнөзүн 20 Жылкынын мүнөзүн 20га ажыратып бөлгөн. Мына мен чет-четин айтып коеюн. Чалпо, кашаң, үркүнчөк, тебенек, жоош, азоо, качанак, эр качкы, жүгөн салдырбас, чобур таскак, чарс, жүрүштүү, жорток, чыңкор, жатак, жалакай, оозу катуу, ала качма, качкы, тиштек деген. Биз бала кезде көрүп калдык го. Кээ бир аттар тиштенек абдан. Оңой менен чоң адамда дагы тиштенек. Тебенек аттар бар. Тебенек бар. Кашаң да бар. Му ушундай мүнөзүн баарын кыргыз нечен миң жыл бою бирге жүрүп, анан кийин ажыратып туруп, бизге калтырды да ушунун баарын. Эми мисалы жүрүш. Илим 3 жүрүш. Скаковая, аллюр деп коет. Анан кийин ход да жорго салганда иноходец деп коет. А жылкынын жүрүшүн кыргыз 8 түргө бөлгөн. Ойлоп көрүңүз, кандай. Анын жүрүшү мындай: басык, желет, желе жүрүш, таскак, кекирең таскак, жол жорго, кой жорго, жамсак күлүк деп ушулардын баарын 8ге бөлгөн. Эми жоргону 4кө бөлгөн. Ал жана кой жорго, ар бири да бөлүнөт турбайбы? 8 дагы бөлүнөт. Дагы бөлүнөт да. Мына жол жорго деп эмнени айткан? Бир ишиң болсо эртең менен чыгып, ишиңди алыс жерге барып бүтүрүп, кечинде келип каласың, чарчабайт, кыйналбайсың, жол жорго деп койгон. А кой жорго деген эмне? Жоргосу майда. Бул мисалы карып калган энелерге, кош бойлуу жеңелерге абдан ылайык да. Майда арыш майда болот. Жанына күч келтирбейт да. Күч келтирбейт. Анан кош бойлуу адамга же карып калган энеге, 80ге барган энелерге абдан кыйналбайт, жанына жакшы. Эми анан чапмо жорго, бул жана байга алган жорго. Андан кийин тулпар жорго. Мына Шырдакбектин боз жоргосу, муну чыгаан жорго же тулпар жорго же асман жылкы деп койчу экен кыргыздар. Эми жылкынын дене мүчөлөрүн 39 сөз менен кыргыз сыпаттаган. Ветеринарияда 27 экен. Туягы, тизеси, соорусу. 12ге көп турбайбы анда ветеринарияга караганда? Ветеринария илимине караганда кыргызды дене мүнөздөгөндө 32 сөз менен. Мына карабайсыздарбы? Кандай жылкы жаныбардын сырын терең билген
кыргыз. Биз эмне үчүн баалабайбыз муну? Эмне үчүн биз балдарга муну окутпайбыз? Албетте турмуш өзгөрүлдү. Турмуштун муктаждыгы жок. Бирок биздин эгерде санжыра дастандарда окуп отурсак, анан ушул жерде ушунун баары айтылат. Ушунун баары жөн эле сөз эмес. Мунун мааниси өтө терең. Билим жагынан, илим жагынан, анан ата бабалар бизге калтырган мурас